Инновация бул жаңычылдык, жаңыча көз караш, жаңыча мамиле кылуу. Эл арасынан ээленип аймактарды өнүктүрүүнүн оригиналдуу, жаңы секирик жасай ала турган мыкты долбоорлор чыгып калса, ошолорго дем берүү болуп жатат. Маселен айтайын, курутту биз мурда кол менен баягы тегеректеп рынокко алып чыксак, бүгүн рынок андай талап кылбай атат да. Жакынкы алыскы дүйнөлүк рыноктор бүгүнкү биздин баягы сиз менен баягы колубузга тоголоктоп алып барган курутубузду албай коюшу мүмкүн. Ага жаңы ыкмаларды киргизишибиз керек. Жаңы бир упаковка, жаңы бир баягы ороп, ушундай бир эме рынокторго даярдашыбыз керек да, мындайча айтканда жакынкы алыскы рынокторго даярдоо үчүн жаңы ыкмалар менен киришибиз керек. Негизи максаттары бул ошо экономикалык жана социалдык жактан, ошо Кыргыз Республикасынын экономик социалдык жагынан өнүктүрүү боюнча долбоорлорду ишке ашыруу, анан ошол долбоорлорду колдоо финансылык жактан, анан ошол жактан да үйрөтүү болот, ошо окуу процесстери ошону акселерация деп коет. Анан негизи ошо жаңы инновациялык, илимий, техникалык, технологиялык долбоорлорду көбөйтүү. Быйылкы жылдын сынагынын жыйынтыгы боюнча эң мыкты деген 8 долбоор жактырылат дагы, ар биринин авторуна миллион сомдон каражат берилет. Балким ал айыл чарбасы жаатындагы мыкты киреше алып келген, элге пайдалуу долбоор болушу мүмкүн. Же кайсы бир өндүрүштү жолго коюп, элдин калың катмарына пайдасын тийгизген жагы менен өзгөчөлөнөт. Долбоор жазууда катышкан тараптын ким экендиги, статусу каралбайт. Эң башкы талап идеясы мыкты, козгогон маселеси орчундуу болсо болгону. Негизи ошол Кыргыз Республикасынын жараны катыша алат, жаңы идеясы менен, жаңы долбоору менен. Анан биз карабайбыз, мисалы, ким болот, бул мугалим болобу, айыл чарба секторунда иштейби. Негизги критерий биз ошо экономикалык жана социалдык өнүктүрүү болот да. Эгерде сиздин долбооруңуз даяр болсо, биз ошо каржыланга же ошо конкурска катышууга жардам беребиз. Күткөн жыйынтыгыбыз келечекте ошо 40 райондон 40 долбоор эмес, балким ошо 40 000 долбоор чыгып калса экен деген ойлорубуз бар да. Ушундай бир жакшы идеялар чыгып калса экен. Ошол идеялар бүгүн билесиздер да, акыл эс байлыгы адамдын абдан мындай бир баалангыс, мындай баасы жок нерсе да. Кана эми бизде ошондой бир айфонго жакыныраак же болбосо айфондон да бир жакшыраак, маселени айтып атам да, нерселерди ойлоп таап калсак. Же ошондой эле мына Асель Сартбаева эжекени биз дайыма мисал кылып айтып жүрөбүз. Медицина тармагында мындай бир чоң ийгиликтер жаратып, бир өз дүйнөнү таң калтырып атат. Ошондой эле инновация жараткан Эркин Адылов кандай бир дүйнөнү дүңгүрөтүп, өзүнүн инновациясы менен, өзүнүн бир жакшы ыкмасы менен дүйнөнү таң калтырып атат. Демек, көңүлүңүздө багып жүргөн кандайдыр бир жакшы идеяңыз болсо, аны жакшылап ойлонуп, алдыда өтө турган сынакка камдана берсеңиз болот. Долбоорлорду кабыл алуу тартиби, кайсы мөөнөткө чейин кабыл алынаары жакынкы күндөрү маалымат каражаттары аркылуу кошумча жарыяланат. Тариел Чуңгулов, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.